Акыйда китептеринде ошол атеисттерди эскергенде алар логиканы таанышат деп эскерет да. Логикага карама каршы ишенишет депчи. Көпчүлүккө таң калыштуу болуш керек. Алар бизге көбүнчө ушундай рационалдуу ой жүгүрткөн көрүнөт го, рационалист көрүнөт, акылга таянган болупчу. Бирок ошол акыйда китептеринде ушинтип айтат да. Кандайча десек, ушинтип түшүндүрүлөт, алар ошол кокустукка ишенүүсү. Мындай айтканда, аалам өзүнөн өзү болуп калды. Бардык нерсе өзүнөн өзү кетип атат дегендей бир кокустук түшүнүгүн айтышат да. Анан биздин аалымдар айтат, бул логикада бул кокустук деген нерсе жок дейт. Бардык нерсе себеп натыйжа принциби менен ишке ашат. Мисалы үчүн азыркы могул жүзгө түшүп турган жарыктыкты эле бирөө эмне кылды, жакты. Аны жакпай туруп свет өзүнөн өзү күйбөйт. Мисалы үчүн азыр тартып аткан камераны деле бирөө басты, анан тартып атат. Ар бир нерседе эмне бар? Артында анын себепчиси бар да. Биз дүйнөдө бүт нерсени көрдүк, өзүнөн өзү болбой атат. Бардык нерсе бир себеп натыйжалуулукка моюнсунуп атат да. Эми биз айтабыз, ушул ааламдардын жаратуучусу, себепчиси бул Аллах Таала дейбиз да. Бардык себептерди ишке түшүрүүчү Аллах Таала дейбиз да. Ал эми алар не ушундай бир кокустукка ишенип өздөрүн кээде шылдың бир абалга деле коюп коюшу мүмкүн. Анткени мисалы үчүн мен окуучуларга көп айта берем да, класска кирип туруп, парталар өзүнөн өзү түшүп, презентация өзүнөн өзү чагылып, ноутбукка презентация өзүнөн өзү даяр болуп калыптыр десем, эмне дейсиздер десем, алар айтат, чынды болуп калыпсыз дейт, акылыңыз иштебей калыптыр дейт да. Логикага туура келбейт депчи. Эми атеисттердин деле аалам өзүнөн өзү ушундай болуп калган, өзүнөн өзү кетип атат дегени ушуга окшош эле бир акылсыздык, логикага туура келбестик болуп калат да.